Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча жаңы мыйзам долбоору парламенттин сайтына жайгаштырылды. Ал сунушталган долбоорго ылайык өлкөдө 30 шайлоо округу түзүлөт. Негизи эле бул депутаттар тобу демилгелеген мыйзам долбоорунда кандай өзгөчөлүктөр бар? Жогорку Кеңештин депутаты Сыдыгалиев Нурбек Өмүрбекович менен кенен сүйлөшөбүз. Нурбек Өмүрбекович, сизге рахмат. Бул долбоорго түшүндүрмө берүүгө макул болгонуңузга. Алгач эле ушу 30 округ түзүлөт деп атпайбызбы? Ушу округдарды түзүүнүн мааниси кандай болот? Ушуга муктаждык барбы? Алгач ошодон баштасак. Эми айта кетсем мындай да, биз буга чейин мен илгем өзүмчө. Аны билесиздер. Андан кийин ушу депутаттар менен чогуу сүйлөшүп туруп, анан төрага да бар биякта чогуу. Где-то 10 депутат ошого демилгелеп атабыз. Алар менен чогуу сүйлөшүп отурсак, бул 30 округка бөлөбүз да. Ошондо ошо бизде эми 90 депутат билесиздер. 30 округка бөлсө, эми бул биринчиден мунун максаты биз эмеге алып атабыз да. Мисалы 30 округтан ар биринен 3төн депутат, 3төн мандат болот, 3 мандат болот. 2 мандат эркектердики болот, 1 мандат аялдардыкы болот да, ошондой. А жерден кимиси көп ала турган болсо, ошол округтан биринчи, экинчиси келет, үчүнчүсү резервде турат да. Аялдар үчүн. Аялдар эмес, эркектердики тоже. Шайлоо болбойт. Шайлоо болбойт. Биринчи, экинчиси болот. Эгер ошолордун бирөөсү жумушка кетип кала турган болсо, экөөнүн биринчи, экинчи көп алгандан андан кийинки калганы келе берет. Кайра шайлоо. Кайра шайлоо болбойт. Шайлоо бир эле болот. Биз ушундай деп чечип атабыз. Анткени эми өзүңүздөр билгендей мына көп расход болуп атат мында буга чейин. 5 жылда, 5 жыл эмес, мына 3,5 жыл болуп калды. 3,5 жылда көп эле шайлоо болуп кетти. Алардын расходу 110 120 миллион болуптур. Ошондой. Ошого мамлекетке да бир эконом болот да. Анан жана айтып кетпедим, экөө эркек, бирөө аял депчи. Аялдар өздөрүнүн бири-биринен өзү мындай конкурент өздөрүнөн болот да. Аялдардан кимиси көбүрөөк алса, ошонусу келет. Ошонусу депутат болуп кетет. Артындагысы очередте болот. 30 аялдын Жогорку Кеңешке келиши кепилденген экен да, бул жаңы мыйзам. Вот ушуну туура айттыңыз да. Бул эми мыйзамда бар да. Мыйзамда именно гендерни ушу аялдар 30%дан кем болбош керек деген бар да. Ошол уже аткарылып атат да бу жерденчи, мына өзүңүздөр билген. Азыр буга чейинки мына 90 депутаттын 20сы аялдар азыр. Ошондо 23%. 30%ке жетпейт ужечи. 30%ден кем болбосун деген бизде мыйзам бар. А бул жерден уже 30 аял келет. 30 аял келгенден кийин бу жерден 30тан көбүрөөк уже эме аткарылып атат да, пайызчы. 30 келип отурат да. Шайлоо бүткөндөн кийин ошо 90 депутаттын 30 аял болот, 60 эркектер келет да ошондой. Ошо бизде эми 30 округ түзүлөт десе, бир азыр мыйзамда эме коомдук талкууга чыгарылбадыбы? Биз окуганда деле бир партиялар жок болуп кетет дегендей мындай көпчүлүк кабыл алып атат да. Негизи эле бул ушу мыйзам долбоору партияларды чектебейби, алардын тагдыры кандай болот деп түшүндүрүп айтсаңыз. Партиялардан эч убакта партияларды чектебейт. Партиялар деле өзүнүн талапкерин ошол 30 округка чыгара алат. Только бир талапкер. Бир талапкер ошо партия 30 округга 30 талапкерди чыгарат дагы 30 талапкерин өткөзүп келип деле Жогорку Кеңешке 30 алып келсе болот. Эми аякта шайлоочулар кандай колдойт, ошого жараша да. 10 келеби, 15 келеби өздөрү бияктан уже фракция түзүп, бияктан иш алып бара берет. Эгер өтүп келсе ошол алардыкы деле ошол мисалы тияктан деле талапкерлер болуп атпайбы? Бир мандаттууданчы барып атышпайбы? Ошондой эле эме взнос төлөгөн деле ошондой эле бирдей эле болот. Ну азыр эми где-то 100 000 тегереги деп атабыз. Может концепциясын кабыл алсак, может или 200 000 сомго чыгарабызбы, ушундай болот да. Примерно ушу сыяктуу болуп атабыз да. Партия деле ошону төлөйт, аерден айырмасы жок. Айырмасы жок. Бирок бир эле талапкерди чыгара алат ошол округга. Анан бул партиянын бир чети мурун өзүңөр билгендей партияда мисалы 10-дан 1-10-га чейин өзүнчө бир башкача взнос төлөшчү бар. Эми ал эмети билесиздер жакшы. 10-дан 20-га чейин, 20-дан 30-га чейин бул эми баягы коррупцияда бул жок болот да, мындай болбойт да экинчичи. Андай жок да. Мисалы жанталашып билесиздер да, алдына турам, золотой болом деп канча деген буга чейин келген да. Именно ошол ким партия түзсө, ошолордун коррупцион схемасы болчу да булчу. Анан
добуш алабы, албайбы, ошол өтүп келчү. Анткени алдыда списокто турса, анда бул жесткий болчу да. Ошону өтүп келип депутат болчу да. Сиз дагы айтып атпайсызбы, негизи эле өлкөдө ошо бир акыркы жылдары партиялык системага бир суроо пикирлер көбөйүп, аны бир шайлоо алдында эле уюша калган саясий бизнес деп да айтып жүргөндөр бар да. Ушул мыйзам долбоору кабыл алынып калса, ошол саясий бизнести ооздуктайт экен да. Эми туура. Саясий бизнести анткени где-то жарым жыл калганда элечи, мисалы өзүңөр билгендейчи, мына жарым жыл или бир жыл калганда эле партияны түзүп алып эле баягы аттуу баш адамдар бар да, ар бир региондордо бар да. Ошолор менен сүйлөшөт, алардан чыгып талапкерлер чыгарып эле, анан булар ошо менен өтүп келчү да, бир 10-15 депутат обязательно келчү да. Анан ошо менен азыр болсо бу жерде андай болбойт да. Андай жок. Ана ошо партияларды улай жогорку кеңеш эмес, азыр жергиликтүү кеңештерге шайлоо учурунда дагы сиз айткандай алдыңкы катардагы тизмеден орун бериш үчүн кайсы бир белгиленген сумманы талапкерлер бергени дагы айтылып ачыкка чыкпадыбы? Эме боюнча, биштиктеги боюнча, Бишкек шаардык кеңеште шайлоо боюнча. Жогорку кеңеште деле жашыруун эмес да. Биринчи орун мынча, экинчи орун ар бирөөнүн баасы болгонучу. Анан негизи эле сиздин пикириңизче өлкөдө бир партиялык система өз максатына жеттиби? Негизи эле кандай бир кошуна өлкөлөр менен салыштырып карасак, чет өлкөлөр менен салыштырып карасак? Жок, булар менен салыштырып караганда аякта бир мандаттуу дагы бар, партия дагы бар. Бу жерде деле ошондой. Эгер бизде деле азыр деле партия жокко чыгарган жок эч ким. Эгер партиясы болсо, ошондой эле аттуу баштуу адамдар, авторитети бар, тажрыйбасы чоң адамдар ошол партияга кирип эле, ошол ар бир округ, 30 округдун бир округуна кирип койсо, аялдардан койсо болот. Ошентип эле өткөзсө болот да. Почему нет, туурабы? Ошондой бар да. А жерден партиядан, бу жерден эч ким эчтеке партияны четке каккан жок. Ошондой эле бирдей баарына бирдей эле укук болуп атат да. Бу жерде андай жок. Бирок бир чети жанагыны бул аялдардын эмесин ошол мыйзамды бирок менин оюмча аткарылышы болуп атат да, ужочу. 30%-тен кем болбосун дегенчи, бул жакшы да. Толук кандуу Толук кандуу аткарылат уже. Жакшы көрүнүш да булчу. Негизи буга чейин деле бар деп атпайсызбы, ошочу? Неден улам бир аткарылбай калып атты? Азыр 23%-дын деңгээлинде дедиңиз да, сизчи? Азыркы биз эми мен 90 депутаттан санап атам да. 90 депутаттан. Ошол где-то ошондой болуп калып атат да. 23%-дын негизинде болуп атат да. Анткени биз партиядан келгенде баягы анда деле улам баягы биринчиси эркек болсо, төртүнчүсү аял болуп, ушундай болуп келген да. Анан кийин алардан деле баягы кимдин добушту азалып калганына байланыштуу ошондой болуп баягы эмети албай калып атышат да. Азыр мындан болсо, эгер 30 округдун жанагы бирөөсү аял деп атпайлыбы? Ошол эки канча добуш алат, все равно көбүрөөк алса, ошо аялдардын ичинен ал келет, обязательно депутат болуп келет. Эми округдарга кайта турган болсок, ошол 30 округ бөлүнөт да. Алар бөлүштүрүү кандай жүрөт? Аларды калкынын санына жарашабы же? Биз билебиз да, мисалы Ош Тоо Кара Суу району айрым бир областтын калкына тең келет да. Анан ушуну бөлүштүрүү жагы кандай болот? 30 округду аныктоо. Жок, мен эми муну бөлүштүрбөйм, биз бөлүштүрбөйбүз, депутаттардын эмеси жок. Бирок примерно мен айтып берейин. Муну Центризбирком өздөрү бөлүштүрөт, өздөрү. Аларда баардык ошолордун списоктары бар, бүт бар, ошолор бөлүштүрөт. Бирок бүгүнкү күндө мен Центризбиркомдон өткөндө алдым канча шайлоочу бар деп. Ал жерде 4.144.000 шайлоочу бар экен азыркы бүгүнкү күндө. Эми анда дагы кийинки шайлоо болгучу дагы бир 2 жыл бар да. Ага чейин может дагы көбөйөт. Канча процентке көбөйөт мен билбейм дагы. Анткени ушколду бүткөндөр бар да. 2 жолу эме болот ошондо. Анан бул жерден ошол экини эле мен мына бөлүп көрдүк 30 округга. Где-то 140 миңден айланат экен. 140 миңден. Анан ошону эле 140 миңди эле бөлөт. Ар бир мисалы Баткенден баштап Ош обласы, Жалал Абад, мына Чүй болуп келет. Андан кийин Көл, Нарын болуп ушинтип эле округдарга бөлөт. Ошо 140тан бөлүп келет ошентип эле. Ошо менен анан өзүнүн проценттин немеси дагы бар. Мисалы 10% деп киргизип атабыз. Баягы 140 болсо где-то ошонун где-то 14-15 миңи жетпей, 140-ка жетпей дагы болот да ошолчу. Ошол процент менен алып атабыз да ошону. Эми ал бар жер эле 140 менен бөлүнбөйт экен да. Кээ бир жер 125 болуп калышы мүмкүн. Кээ бир жер эми патология эмеси 140 да, ошо 140 болжолу 140. Ушундай примерно мен эми муну Центризбирком чечет. Өздөрү санап чыгышат барынча. Анан бир
азыр бир областтан бир областка дагы 1-2 жерден өтүп кетиши мүмкүн. Анткени мына Таласта болгону 175 миң шайлоочу бар. Ооба. Эми бул жерге биз эми өзү менин оюм да, бул жеке менин оюм, анан ойлоп жүрбөгүлө бул эме бул примерно ойлоп атабыз да, мында мен да карап атам, өзүм отуруп алып бу жерде шайлоочуларды карап атам, каяк кошулса да, мен чечпейм, муну Центр избирком өздөрү чечишет. Ну примерно Токтогулду кошсо болот, мурун Токтогулга кошулуп жүргөн да. Ошентип Таласты 2 округ кылса болот. Ушундайлар бар экен да, ушу сыяктууларчы. Мисалы балыкчы, Кочкор жакын жайгашкан бир аймактар бириктирип. Эгерметсе балыкчыны кошсо болот. Или Казарманды мисалы бир округка Жумбал, Актала, Кочкор кылып кошсо болот. Или аяктан кичине эгер көп болсо Казарманды алса болот, Тогусторгон. Мурун кошулуп жүрүшкөн да буларчы. А мен Таласты баягы мындай эме кылып айтып атам го, мисал кылыпчы. Таласка Токтогулду кошуп койсо болот экен. Ошо менен 2 округ чыгып калат экен. Ушундай эми өздөрү карашат эми. Мен бияка биз кийлигишпейбиз. Биз мыйзамды кабыл алып беребиз, болду да ошо. Эми депутаттардын ошо депутаттарды округдардан шайлоонун бир артыкчылыктарына токтолсок. Мисалы бир округдан талапкерлигин койсо, ал ошол жерде аттуу баштуу элди тааныган адам болуш керек да. Бул нерсе бир акчанын күчү менен же тааныштын күчү, админ ресурстун күчү менен эмес, чыныгы өзүнүн эмгеги, иши менен жогорку кеңешке келет. Ушул жердеги парламенттин сапаты жакшырат дегенге кепилдик береби? Кепилдик берет, анткени өзүңүздөр билгендей мына биздин урматтуу президентибиз так айтып атпайбы, буга чейин айтып келатат го. Биз шайлоого вообще кийлигишпейбиз деп атат. Туурабы? Кийлигишпейбиз. Эл эгер ошо кайсы талапкерди эл шайласа, ошол келет деп атат да. Аяктан эми элдер деле азыр баарын билип калды да, ким иштейт, ким иштебейт дегендейчи. Эми бул региондорго бөлгөнүбүздүн бир максаты ошол жактан шайланып келсе, ошол жердин маселесин барып көрөт, көтөрөт. Анткени мындай да, айыл өкмөт бар, аким бар, губернаторлор бар. Ошолор булардын ошол жердин көйгөйүн айтпайт экен да. Эгер көйгөйүн айтса, өзүнө проблема да. Тиги аким урушат, тигиндей мындай деп дальше көтөрбөйт эч убакта. Ошондой болот экен, жаап жашырып. Анан депутаттар барып ошол округка иштесе, алар эми ошол жерде кандай маселелер болуп атса, чыгып уже эмеге бияктан трибунадан эми улуу трибунабыз барга ошол жерден айтып атышпайбы, ар бир маселени көтөрүп атышат. Ошол айылда көйгөйлөрдүн баарын көтөрүп айтып атышпайбы. Анан ойлоп атам, эгер ошол округка шайланып калса, ошол депутаттар ошол барып туруп ар бир маселени айтабы дейм да, ошо көйгөйлөрдүн баарын. Анан бир маселе бар, бу жерде 3 депутатты бир эме шайлоочу шайлалат, 3-өн тең, 3 кандидатты. Экөөнү жана бир айтып атпайбы, 2 эркекти, 1 аялды дагы шайлайт, бир эме талапкер. Талапкер дейм да, шайлоочу. Бир шайлоочу. Избиратель, бир избиратель. Ушуну кененирээк түшүндүрүп берсеңиз, мисалы кандай болуп калат? Мисалы мындай болуп калат. Мен азыр шайлоочумун да. Сиз талапкерсиз, Мен талапкер. Биз шайлоочу бололу үчөөбүз, Сиздей дагы талапкерлер бар да, дагы эркектен дагы бирөө, 2 эркек, 1 аял. Ошондо бир эме келип туруп, мисалы мен шайлоочу болсо, мен келем дагы сизге добуш берем. Тиги аялга да добуш берем, тиги эркекке үчөө. Мен тандап алам да ошол округтан. Анткени 3 мандат болуп атпайбы бир округтачы. Үчөөнө тең добуш берем да. 3 шайлоочуну 3 талапкер тандоого укук бар. Укугубуз болот ошондой. Бир шайлоочу үчөөнү тандаган укугу болот ошо. Анткени ошол жерде 3 мандат болот, бир округ болуп саналып атат да. Ошон үчүн бир шайлоочу үчөөнү тең тандабаш керек да. Кийин ошол үчөө келип иштейт да ошол округкачы. Кийин өткөн ошол мандат алган депутаттар келип ошол округ менен иштешет да. Ошондой да, ошол. Бул дагы жакшы эме вариант да. Нурбек мырза, сизге рахмат. Ошо жаңы мыйзам долбоору боюнча бир кеңири түшүндүрдү да.